Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университети, Жалал-Абад колледжи, БКМКнын эле Кижирма тайпасы, куратор Кайкиева Үлпат Тагайбековна, студент Асель Турдубаева. 7 жана 8 ноябрь тарых жана ата бабаларды эскерүү күнү. Мамлекетибиздин пайдубалын түптөгөн Жусуп Абдрахманов, Ишеналы Арабаев, Төрөкул Айтматов, Абдыкадыр Орозбаков, Иманалы Айдарбеков, Исхак Раззаков, Исаке Баялинов жана башка көптөгөн улуу чыгармачыл инсандарыбызды саясий куугунтукка алышып 1937 жылдары 7 жана 8 ноябрь күндөрү Чоң Таш айылында эч айыпсыз атып салышкан. Мындан 20 жыл мурун 30 августта өткөн кылымдын 37 жана 38 жылдары репрессияга туш болгондорду кайра жерге берүү зыйнаты өткөрүлгөн. Азыркы учурда Кыргызстанда мындан 82 жыл мурунку сталиндик репрессиянын курмандыктарын эскерүүдө. Ошол үркүндө Кыргызстандан 40 миңге чукул инсандар 1937 жана 38 жылдары сталиндик репрессиянын курмандыктары болгон. 1938 жылы улутчул эл душманы деген жалаа менен атылган 137 кишинин сөөгү көмүлгөн жер табылган. Сөөгдөр кайра жерге берилип, ал жер Атабейит болуп аталып калган. Катылып келген сыр улуттук коопсуздук кызматынын отставкадагы полковниги Болот Абдрахмановдун айтышында 1990 жылдары ал мамлекеттик коопсуздук кызматынын капитаны эле. Ал кокусунан бир аялда өтө чоң сыр бар экендиги боюнча маалымат алат. Ал Гүлбүйра Кыдыралиева 1937 жана 38 жылдардагы сталиндик репрессиянын курмандыгы болгон Жусуп Абдрахманов, Касым Тыныстанов баштаган 137 кишинин сөөгү көмүлгөн Атабейиттин сырын ачкан. Ал атасынын терезин 52 жыл бою сары майда сактап келген. Биринчи жолу жер жүзүндө массалык түрдө кишилерди атуу 1937 жылы 2 август айында Ленинградта, 8 августта Подмосковдогу Бутов полигонунда орун алган. Бүгүнкү жыргал жашообуз үчүн өз жандарын курмандыкка чалган биздин ата бабаларыбызга терең таазим этебиз.